Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздар. Сіздер менен кайрадан эле Москва Аккеме студиясында жаңалыктар, кабарлар жана окуялар менен саламатсыздарбы. Бүгүн 20 май дүйшөмбү, иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвада маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиздер. 20 майдан тарта Москвада жылдагыдай эле план боюнча 10 күнгө чейин ысык суу токтотулат. Ал өзүнүн графигине жараша райондорго бөлүнүп, токтотулуп баштайт. Андан сырткары метролордо кондиционерлер жайкы режимге өттү. Бул өзгөрүүлөр Москвада күндүн ысышы менен башталды. Самокаттын дагы сезону катуу башталды жана эреже бузуулар өтө көбөйдү. Жада калса, велофестивалда дагы карама-каршы электр самокат айдаган жаштар жабыр тартты жана вело жүрүшкө тоскоолдук жаратты. Ал эми бул 3 өспүрүм вместе деген тарифке уланган окшойт, коопсуздукту ойлонбой эле айдап баратышат. Таксистер билет, самокаттын Комфорт Плюс деген тарифи ушундай болот окшойт. Кандай дейсиздер? Эми Москвадагы жаныбарлар дүйнөсүнө келсек, метрода өз эси менен халтурага чыккан ырчы иттер пайда болду. Москванын магазиндеринде бобердун этинен жасалган пельмендер сатыла баштады. Бир болсо бул өткөндөгү шашлыктан кайткан бобер үйүнө точно жетпей калды окшойт. Урматтуу шоферлор, сиздерге бир маалымат. Урматтуу такси жамааты, жолдо айрыкча СХ жактарда сак болуңуздар. Анткени Токойдон лостор жолго чыга башташты. Лостун кыргызчасы эмне болот, комментарийге жазып кетиңиз. Анан маалыматты шопур группаларга таркатып коюңуздар, этият болуп абайлап айдаңыздар. Мекенге уча турган же мекенден Россияга учуп келе турган жүргүнчүлөрдүн эсине маалымат менен бөлүшүп коюңуз. Аэрофлот авиалиниялары учуу алдындагы текшерүү эрежелерин өзгөрттү. Атап айтсак, авиакомпания белгилегендей, бул коопсуздук үчүн жасалган эрежелер. Ручной, колдо алып өтүүчү жүктөргө төмөнкүлөрдү алууга болбойт. Ар кандай бычактар, вилка, кайчы, узун кыскалы айырмасы жок, маникюр кайчы дагы, башка металл маникюр аксессуарлары, токума илгичтер жана току ийнелери, металл аксессуарлар менен иштөөчү аспаптар, курч элементтери бар спорттук жабдуулар, штопор, медициналык ийнелер жана шприцтер. Бул нерселердин бардыгы общий багажга катталышы керек. Маалыматтарды группаларга таркатып коюңуз. Ал эми Кыргызстанга машина барбы дегендер, жумуш, халтура, подработка, квартира издеп жүрсөңүздөр, баягы эле Береке элге жарайт кереке. Береке.ру сайты же Google Play'ден Береке.ру тиркемесин көчүрүп алыңыз, дайым телефондо болсун. Эми Москва Telegram группасынан жардам берекетели. Максат деген сураптыр. Жамаат кандайсыңар? Госуслугадан регистрация тапшырган эле. Жаңы келген Кыргызстандан уже 25 күн болду. Дайын жок. Не кылса болот, мага окшогондор барбы билгендер жол жобосун айткылачы. Орус тапшырган заявка. Негизи эле майрамдарга бай болду, иш күндөрү аз болду, ошондуктан иш учуру аз болгондуктан регистрациялар негизи кечигип жатат. МФЦда тапшырасыздарбы, госуслугада тапшырасыздарбы, негизи эле алар кечигүүдө. Эгерде 25 күндөн ашып калса, сиздер сөзсүз түрдө аны ошол тапшырган МФЦга барып кайрылышыңыздар керек. Себеби ар кандай себептер менен регистрация базага кирбей калышы мүмкүн, негизи эле тапшырылбай калышы мүмкүн. Ошондуктан ошону аныкташ үчүн сөзсүз барып бир жолуккан жакшы. Анан кээде кайрадан тапшырыш керек болот, бирок кайра тапшырсаңыз деле анда отказ келиши мүмкүн. Ошондуктан биринчи тапшырганды аныкташ үчүн, точно жообун алыш үчүн МФЦга кайрылышыңыз зарыл. Эгерде регистрациялар базада бар туруп, полиция кармап кеткен болсо, кандайдыр бир штраф болсо, депортация, выдворение маселелери болсо, мыйзамсыз көрүнүштөр болсо, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар болот. Номерини экранга коюп койдук, кайрылыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналды колдоп, катталып, тууган уруктар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Арзан, таза, жумшак жаш кунажындын халал союлган эттерин заказ кылыңыздар. Үйүңүзгө бекер жеткирилет. Килограммы 540 рубльдан. Номерлер экранда. Эсен ажы кызматта.
Башкысы настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документти тактап жүрүңүздөр, регистрациянын сурогунда карап коюңуздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар, жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген мекендештерибиз 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'tan жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынччылык, ар бирибиз ата мекенибизге сыныман жетели, аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.